Алабукада кыргыз-өзбек кызматташтыгын бекемдеген соода логистикалык борбор курула баштады. Коңшу өлкө менен соода экономикалык кызматташтыкты жандантуучу ири объектиге капсула салуу аземине Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин областагы өкүлү Абсаттар Сыргабаев баштаган бийлик өкүлдөрү, Өзбекстан Республикасынын Наманган облусунун акиминин орун басары баштаган делегаттардын курамы катышты. Аталган жай ишке кирүүсү менен эт экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бүгүнкү күндө малды мындай тирүүлөй эле өткөзүп берип атабыз да, контрабандык жол менен, мындай мыйзамдуу жол менен. Ал эми бизге мындай арзан болуп калат экен. Биз ошол малдарды союп эт аркылуу өткөзгөн болсок, анда кымбат дагы өткөзөбүз, налог дагы мамлекетке түшөт. Ошонун негизинде андан сырткары тери иштетүү боюнча бүгүнкү күндө Наманган областынын ишкерлери менен сүйлөшүп атабыз. Булар тери иштеткен заводун да бул жака курабыз деп атат. Андан сырткары жүндү кайра иштетүү, жүндү тытып краскалап берүү боюнча. Ошого окшогон дагы бир нече ишканалар ачылат. Bundan tashqari juda ko'plab loyihalarga kelajakda amalga oshirilishni rejalashtirganmiz. Bu birinchisi bo'lsa, yana qolgan loyihalarimiz ham bor. Biz mana shu Namangan viloyatining tadbirkorlari Qirg'iziston mana shu Jallobod viloyatida, oblastida, bu yerdagi tadbirkorlarimiz biz Namangan viloyatida mana shu ko'plab yirik mana shu xalqimizga xizmat qiladigan yaxshi loyihalarda amalga oshirishni o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz. Байтала соода логистикалык борбору толук жумушка кирсе 2,5 миңдей жумушчуга орун түзүлөт. Учурда электр жарыгы жана суу жеткирилген. Борбордун биринчи бөлүгү сентябрь айында бүтүү пландалууда. Кыргыз эко экспорт жоопкерчилиги чектелген коому менен Наманган областарынын жеке ишкерлеринин биргелешкен каржылоосунда жүрүүдө. Жеке ишкерлерге жумуш орундар болот, инновациялык борборлор болот. Ошондой эле биз бүгүнкү күнү эки элдин соода маданий катышын күчөтүп атабыз. Кошумча биз ушу Ташкент, Наманган, Андижан шаарларында өзүбүздүн өкүлчүлүктөрдү дагы ачабыз. Эки мамлекеттин соода экономикалык абалы, маданий катышы күчөйт. Бул борбор үчүн Ак Коргон айыл аймагынын Баястан айылындагы Кызыл Кол участкасынан бош жаткан 20 гектар жер ажыратылып берилген. Элибиз биринчи кезекте өзүнүн өндүргөн продукциясын ушул жерде сатат. Ошондой эле биздин элибиз жумуш менен камсыз болот. Эгер буйруп толук кандуу ушул борборубуз ишке кирсе, биздин бюджетке каражат түшөт. Белгилей кетсек, өлкө башчысы Садыр Жапаров март айында Өзбекстан Республикасына болгон иш сапарында эки мамлекеттин кызматташтыгын бекемдөө багытында бир катар келишимдерге кол коюлган. Наманган менен Жалал-Абад облусунун ортосунда кызматташууну бекемдөө боюнча түзүлгөн жол картада 22 пункту бекитилген. Учурда туризм, айыл чарба, соода тармактары боюнча алакалар жанданды. Диана Райымжанова, Буркан Бекматов, Алабука району.